Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Нурзада Сүйүналиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. COVID-19 пандемиясы шартында ар бир жаран өз жакындарынын өмүрү жана ден соолугу үчүн социалдык жоопкерчиликти сезе билиши керек. Бул коронавируска каршы биргелешкен күрөшкө анын салымы болот. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Министрлер кабинетинин кезексиз жыйынында билдирди. Жыйындын жүрүшүндө өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды жакшыртуу боюнча маселелер жана илдеттин өсүшүнө саламаттыкты сактоо системасынын даярдыгы каралды. Министрлер кабинетинин башчысы жарандарга кайрылуу жасады. Урматтуу жарандар, бүгүнкү күндө Министрлер кабинети бардык массалык иш-чараларды өткөрүүнү кошпогондо кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүүнү көздөбөйт. Ошону менен бирге ар бирибиз жакындарыбыздын өмүрү жана ден соолугу үчүн социалдык жоопкерчиликти сезе билишибиз керек. Бул коронавируска каршы биргелешкен күрөшкө биздин салымыбыз болот. 2020-жылдагы кара июль кандай болгондугун унута элекпиз. Бул кайгылуу окуялардын кайталанышын эч ким каалабайт. Ар бирибиздин ден соолугу жөнөкөй санитардык чектөөлөрдү сактоодон көз каранды. Өзүңүздүн жана жакындарыңыздын өмүрүнө коркунуч келтирбеңиз. Көп эл чогулган жерлерден алыс болуп, тойлорго жана башка ири иш-чараларга баруудан чектеңиз, деди Улукбек Марипов кыргызстандыктарга чын ден соолук жана бакубат жашоо каалап. Кыргызстанда 25-июнга карата коронавирус дагы 875 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 395, Ош шаарында 55, Чүй облусунда 128, Ош облусунда 109, Талас облусунда 12, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 27, Жалал Абад облусунда 90, Баткен облусунда 49 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 533 адам илдеттен сакайды деп айтылат билдирүүдө. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарлардан коронавирустан 2702 бейтап, амбулатордук түрдө 5862 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 23 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Сутка ичинде стационарлардан 6, үй карантининен 5 медкызматкер чыгарылган. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 118.981 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 107.391 адам айыгып чыкса, 1964 адам каза болду. Быйыл 25284 абитуриент жогорку окуу жайдан 110 босого баллдан ашты. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин орун басары Нурлан Өмүров билдирди. Анын айтымында 2021-жылы жалпы республикалык тестти жалпы 44416 бүтүрүүчү тапшырды. Орточо балл 120,5 түздү. Жогорку окуу жайдын бюджеттик орунга өтүү баллы 110 деп белгиленген. Босого баллдан 25284 абитуриент өттү. Ал эми келишимдин негизинде окуунун босого баллы 105 деп белгиленсе, андан 28143 бүтүрүүчү ашты, дейт ал. Өмүров Баткен мамлекеттик университетинин бюджеттик орундарынын босого баллы 100, келишимдик негизде окууга өтүү үчүн 95 баллдан ашуу керектигин кошумчалады. Бириккен Улуттар уюмунун Айыл чарба жана азык түлүк уюму Кыргыз Республикасынын Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине Урал 220 кичи тракторлорун белек кылды. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги өлкөдөгү токой аянтын көбөйтүү боюнча чечкиндүү чараларды көрүп жатат. Көп жылдык плантацияларды отургузуу үчүн 5 миллион гектар түшүмсүз жер бөлүп берүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна коюлат. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн биз көп сандаган көчөттөрдү алышыбыз керек жана башка өлкөлөрдөн импорттобой өзүбүз өстүрүшүбүз керек. Өлкөнүн токой чарбасы жана питомиттери өсүшүнө муктаж, деди министрдин орун басары Илич Марсбек уулу. Кыргыз Республикасынын Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин бул идеясын ФАОнун узак мөөнөттүү кызматташы, Кыргызстандагы ФАОнун өкүлү Аднан Кузрешинин атынан колдоду. Урал 220 кичи тракторлору токой чарбасынын пилоттук ишканаларына өткөрүлүп берилди.
Баш Кара суу айылында Кыргызстандагы Снайперлинг федерациясынын ачылыш аземинде журналисттер арасында мелдеш өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын Снайперлинг федерациясынын 2021 жылы июнь айында уюштурулуп, таамай ок атууну өнүктүрүү, эл арасында жайылтуу, тажрыйба алмашуу жана калк арасында курал колдонуу маданиятын жогорулатуу, патриоттуулукту өнүктүрүү жана жаратылышка аяр мамиле жасоого чакыруу максатында уюштурулган. Биз күч түзүмдөрү менен кызматташууга, биргеликте мелдештерге катышууга жана тажрыйба алмашууга даярбыз. Дүйнөдө жөнөкөй жарандар күч түзүмдөрүнө караганда ок атууда алдыга чыгууда. Анткени аларда снайперлинг технологиялары жетиштүү, көп мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анткени бизде мыкты курал жана технологиялар жетиштүү. Ал эми күч түзүмдөрүндө тандоо аз. Бирок аларда мыкты адистер бар. Ошондуктан тажрыйба алмашуу эки тарап үчүн пайдалуу болот, деп билдирди Кыргызстандагы Снайперлинг федерациясынын башкармалыгынын төрагасы Айдар Окенов. Федерациянын ачылышына байланыштуу журналисттер арасында мини-турнир уюштурулуп, ар бир катышууга инструктаж өткөрүлгөн соң 100 метр аралыкта кагаз бутага 3 жолу ок атуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Кыргызстандын калкынын 71,2%-нын коронавируска каршы антителосу бар. Бул 1 апрелге карата аныкталган маалыматтар, деп белгиледи вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча Республикалык илимий-практикалык борбордун жетекчиси Зуриддин Нурматов. Анын айтымында бул оорунун өсүшү азайышы керек дегенден кабар бербейт. Калктын 28%-ында антитело жок. Бул болжол менен 1,8 миллион адамды түзөт. Бизде маалыматтар боюнча коронавирус жуккандардын 50%-ында оору симптомсуз өтөт. Ошентип антителосы жок жарандарды экиге бөлгөндө 9.000 калк болот. Бүгүнкү күндө алар бир убакытта илдетти жуктуруп алышы мүмкүн. Элдер той өткөрүп, коомдук унааларда тыгылып жүрүшөт. Мында коронавирустун жуктуруп алуу тобокелдиги жогору, дейт ал. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча курама командасы Туркияда өтчү эл аралык мелдешке катышат. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. Билдирүүгө караганда, спорттук мелдеш 24-27 июнь күндөрү Стамбул шаарында болот. Спортчу жана машыктыруучулардын иш сапарын агенттиктин спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы каржылай турганы кошумчаланды. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган чакан баяндарга берсек. Ош шаарында өлкөнүн түштүк аймагы боюнча аялдар арасында ишмердүүлүктү өнүктүрүү фонду агрардык тармакта ишкердик менен алектенген 70 аялдын жана жаш ишкерлердин арасында чеберчилик лагерин уюштурду. Катышуучулар мастер-класстарга чогулуп, бизнес моделдерин иштеп чыгуу менен социалдык медиа маркетингти, ишмердүүлүктүн тармактык жөндөмдүүлүктөрүн үйрөнүштү. Аны картошка катары жеш үчүн Аида Шадыбаева Ош облусунун Папан айылында кечи ишкердик менен алектенет. Пандемиялык шартта үйдө отуруп калган айым кадимки индуктарды көбөйтүүнү колго алган. Папандан 4 чакырым алыс жерде тоо башында багылган кара индуктардын саны 300гө жеткен. Тоодо багылган индуктарга суроо талап күч болуп, анын ар бирин 2,5 миң сомдон өлкөдөн тышкары сыртка да сатыкка чыгарды. Ош областынан эле өзүбүздүн ушул Папан эле айыл өкмөтүнөн эле адамдар ушул шаарда турган туугандарыбыз деле сурайт, анан 10-15 штуктан жазышат. Ошентип тез эле 200 кетип калат. Быйыл мына 2020 жылы декабрда көбү Казакстанга кетти, анан ушу Россиядагы туугандарыбыз дагы бизге дагы көбүрөөк кылсаңар, быйыл 1000 деле кылгыла дейт, бирок бизде андай кылганга шартыбыз жогорак. Кайыргүл Казылаеваны картошканын ханышасы деп атап коюшту. 1000 тоннага чейин картошканы эккен айым Европадан келген үрөндөрдү эгип түшүмдүүлүктү арттыруу жаатында жаңылык киргизген. 20 сотук жерге картошка эгүү менен баштаган Кайыргүл айымдын жеке ишкердиги өнүгүп, учурда өлкө боюнча 50дөн ашык мүчөлөрдүн башын бириктирген кооператив түзгөн. Кооперативдин мүчөлөрү бар. Кооперативдин мүчөлөрү Кыргызстандын Нарын областында, Кочкордо, Исикөлдө, Чүйдө, анан ошондой эле Жалал Абад 1-2ден баары биригип, 50дөн ашык мүчөсү бар кооперативдин. Ошо мүчөлөргө биз сапаттуу өрөөнү алып келип беребиз Европадан. Өзүнүн суроо талабына жараштуу эрте бышкан жана кеч бышкан сортторду
өрөндөрдү алып келгенден тышкары жөн эле алып келип бербей ошо дыйкандарыбызга биз дагы жардам көрсөтөбүз. Өлкөнүн түштүк аймагындагы агрардык тармакта ишкердик менен алектенген 70 аялдардын жана жаш ишкерлердин бизнестеги өнүмдөрүн санариптик сабаттуулугун өнүктүрүү үчүн чеберчилик лагери өттү. Жаш ишкерлерди ушул жерде 3 күндүк бизнести кантип баштоо, бизнесте кандай мүмкүнчүлүктөр бар, финансылык мүмкүнчүлүктөрү кайсы жактан алса болот. Ушул багытта канамдап окуулар болот. 3 күндүк окуулар, бул ушул 3 күндүк окууда Кыргызстан аймагында ушу жаштардан, аялдардан түзүлгөн, баягы иштеп жүргөн ушу бизнести башкарган, мындайча айтканда, адистер келип өздөрүнүн кеп кеңештерин берет. Негизги бул Агросуда долбоору ушу ЮСАИД тарабынан каржыланып, ушу Ош Жалал абад Баткен областында Өзбекстан менен соода саттык алакасын жакшыртуу, Кыргызстанда ушул өндүрүлгөн Ош Жалал абад Баткен областында өндүрүлгөн продукцияны коңшу Өзбек Республикасына экспорттап, мындайча айтканда, ушул аялдардан, жаштардан айыл чарба багытындагы өндүргөн продукциялардын экспорттоо болуп эсептелинет. Айыл чарбасында аялдардын жана жаштардын ишмердүүлүгүн колдоо, аймактардагы аялдардын ишкерлигине коомчулуктун көңүлүн буруу, колдоо жана алар өндүргөн товарларын сатыкка чыгарууга көмөктөшүүнү көздөгөн иш-чара алардын кызматын сатып алуу менен экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. У них уже есть опыт по... Катышуучулардын баарынын жеке иш тажрыйбалары бар. Алар агро жана мал чарбасында иштеп келишет. Бүгүн биз Canvas бизнес модели жөнүндө түшүнүк бердик. Анын жардамы аркылуу өздөрүнүн бизнесин чоңойтуп, ишкердиктин сапатын жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алар киреше чыгаша тууралуу дагы кеңири үйрөнүп, продукциясын сыртка кантип экспорттоону да мыкты өздөштүрүшөт. Они могут экспортировать свою продукцию. Чеберчилик лагеринин жыйынтыгында 2 айлык окутуу программасына 40 катышуучу тандалып алынып, анын алкагында ментордук программалар, онлайн тренингдер уюштурулат. Катышуучулар каржылык каражаттарды тартуу менен өз бизнестерин өркүндөтүүнү үйрөнүп, Кыргызстан менен Өзбекстандын айыл чарба тармагындагы адистердин кеңешин алып, тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт. Гүлжана Жиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош облусунун Тоолу Алай районунда ата-энесинин үйүн чакан конок үйүнө айландырган Айнура Сапарбаева туризмди өнүктүрүүгө салымын кошуп келет. Кыргызстандагы бизнес уюмдары өлкөдө чакан ишкерликке алектенген айымдардын саны өсүп жатканын айтышууда. Айымдар эркектер менен тең тайлашып ишкерлик кылуу үчүн канчалык күчүрөшөт? Алыскы Тоолу аймактагы чакан үй бүлөлүк демилге тууралуу кийинки материалда сөз болот. Ош облусунун Алай району тоо туристтерин өзүнө тартып келет. Жаратылышы кооз аймакта алыстан келген туристтерге тамактанып, эс алып, түнөп кетүүсү үчүн шарттар эми гана жакшыра баштады. 10 жылдан ашуун туристтер менен иштешип келген Айнура Сапарбаева ата-энесинин үйү жашаган үйдү чакан хостелге айландырды. 2011 эми бул конок үйдү ачуу идеясы мен өзүм туристтерге гид котормочу болуп башка конок үйлөргө барганда ушул идея пайда болду мага дагы. Себеби башка аймактар, мисалы Оштон Сарыташка чейин өтө узак аралык болуп калат экен. Түшкү тамакты жей турган жер, көйгөйлөр жаратат экен. Ошондон өзүбүзгө да бизнес кылган менен бирге ушу чет эл туристтердин дагы бир суроосун канааттандыралы. Ошолордун түшкү тамак бере турган жерге айланталы. Кыргыздын улуттук тамак ашын, ашканасын, каада салтын көрсөтөлү. Кыргызстанга келгенден кийин тоолорду эле эмес, ошол нерселерди дагы көрүп, кыргыздын жашоо философиясын түшүнүп кетсин деген максатта ушул жерди ачып. Толук кадимки кыргыздын жашоосу менен таанышуу үчүн чакан конок үйдө бардык шарттар түзүлгөн. Мындан 12 жыл мурун Айнура Сапарбаева чакан конок үйүнө туристтерди чакырып, бизнес жаатында иш алып баштаган. Өзүнүн жакындарын жумуш менен камсыз кылып, кадыресе ийгиликтүү иш алып барганы менен туристтер менен иштешүүдө аракеттердин баарын өзү көзөмөлдөйт. Бөлмөлөрдүн жасалгасына кылдат көңүл бурулган. Көчмөн адамдардын жашоосун Алайдан келип көрүп кет деген бир өзүбүздүн ошондой слоганыбыз бар. Ошо менен келишет дагы. Бул жерге келгенде баягы кадимки кыргыздын бир күндүк жашоосун көрүшөт да. Боз үйдөгү күнүмдүк бир тирчилигин көрөт. Ошон үчүн этно стилде жасаган себеби ушундан. Туристтер болсо аябай сүйүнүшөт. Себеби бир эле жерге келип түшкү тамак учурунда же 2-3 сааттын аралыгында бир топ нерселер менен таанышып кетишет да. Себеби аларга ресторан, кафе, 5 жылдыздуу отелдер бул баягы көнүмүш нерсе сыяктуу болгондон кийин мындай жер аларга өзгөчө, мындай уникальный, аутентичный деп аябай таң калып кетишет да. Себеби жашоону көрөт, боз үйдү көрөт, булун ички жасалгаларын көрөт, кол өнөрчүлүк менен таанышат, ашкана менен таанышат. Мына нан жаба турган тандырлар дагы буларга мындай
өзгөчө бир нерсе болуп көрүнөт да. Чет өлкөлөрдөн келген конокторго мында кадимки нанды кантип даярдап, тандырда бышуусун, сүттүн өзүнөн эле канчалаган натуралдык даамдар жасала тургандыгын көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле мал жандуу элинин короосу менен да тааныштырып чыгышат. Ишкердин айтымында конок үйү демейки кыргыз элинин жашоосун көрсөтүп турушу керек. You know the Kyrgyzstan high mountains country and all our mountains they are snow capped. That's why the kalpak in white. Үйдөгү чакан ишкердикти жүргүзүү Айнура айымдын апасына көбүрөөк жүктөлөт. Келген туристтер сөзсүз тамактанып кетишет. Ал эми аларга тамак аштын баарын үй кожойкеси даярдайт. Анан кыргыздын каада салттарын, меймандостугун көргөзөлү деп аракет кылып атабыз. Кантип кыргыздар илгертен бери жашаган, кийизде боз үйлөрдө кантип жашаган ошолорду көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Кыргыздын улуттук тамак аштарын кылабыз. Айран, өзүбүздөн чыккан каймак. Олар кантип жасалат, мына силерге окшоп көргөндөрү да бар. Келген коноктордун. Тандырда жабылган нан, борсо, каймак жана колдо кесилип даярдалган 5 бармак. Мунун баары туристтер үчүн кечки тамакка даярдалат. Тамактарды даярдап, дасторкон жасоодо 2-3 кишинин эле колунан келет дейт Айнура. Айтымында баарына кылдаттык менен көңүл буруу керек. Ишкердик менен алектенгендерге алгач өз аймагын жакшы таанып билип, калуусу күч болуусу керек. Кайсы ишкердүүлүк менен алектеништи каалаган болсо, негизи адамдын өзүнүн ички мындай калуусу болуш керек экен. Эгер калуу күч болбосо, кандай ишкердүүлүк болсо да ишке ашыра албайт экен. Анын сөзсүз түрдө бизде кыргыз менталитети боюнча үй бүлөлүк колдоо, ата-эненин колдоосу да керек. Андан кийин капитал керек. Ишкердүүлүк бизнес үчүн сөзсүз түрдө капитал керек. Ишкердүүлүктүн мындай түрүн Кыргызстанда көп эле жерде жайылып келатат. Азыр деле жайылтсак болот. Негизи бизде рынок изилдейт деп коет. Бизге ким келет, кимге кандай продукция сатабыз, биздин алуучу кардарыбыз ким, канчадан сатабыз, ошол нерсени биринчи тактап алыш керек экен да. Бизде деле башында көп кемчилик болду, эми баягы окшоштуруп жазсак болот, окшойт деп ойлоп көрдүк, бирок бир топ кемчиликтер кетти. Аны оңдодук, окудук, башка жактарга бардык. Ошо тажрыйба топтоп туруп, андан кийин ушул жерде ийгиликтүү иштеп келатабыз деп айтсам болот. Конок үйүн иштеткен ишкер айым үчүн тил билүү да өтө маанилүү. Англис тилин тереңдетип үйрөнүп, котормочул адистигине ээ болгон Айнура Сапарбаева кардарлары менен англис, орус жана француз тилдеринде эркин сүйлөшөт. Алардын талаптарын жүзөгө ашырууга аракет жасайт. Жана дагы элеттик айымдар өздөрү билген өнөрү менен кирешет тапса боло тургандыгын айтат. Мисалы эми тоолуу аймактарда азыр орто жаштагы же орто жаштан жогорку аялдар бул кыргыздардын баардык кол өнөрчүлүгүнө тиешелүү баардык нерсени жасай алган, биле алган аялдар деп айта алам да. Жаштарда албетте биз карьерный рост, башка нерсе менен кетип калдык. Көбүнчө мындай кол өнөрчүлүк кичине аркада калып калды десек болот, бирок аялдар арасында азыр тоолуу аймактарда жашаган аялдар ишке ашырса болот. Себеби ишкердүүлүктө сөзсүз түрдө баягы ишкананы эле ачып отурбастан, андан сырткары кол өнөрчүлүк менен, жасаган продукциясын сатуу менен, көрсөтүү менен, көргөзмөлөргө катышуу менен билимин деле өзү квалификациясын жогорулатканга да чоң мүмкүнчүлүк бар да. Алай районунда үй бүлөлүк конок үйүн иштеткендер саналуу гана. Алардын алгачкылары болуп Сапарбаевдардын үй бүлөсү болгон. Кызынын демилгесин ата-энеси алгач таң калуу менен кабыл алып, алыстан кантип бизге үйгө туристтер келишсин дешкен. Бул суроону ортого салышып, кийин көпкө чейин талкуулашкан. Биринчиден бизге эмгек жагынан киреше болсо, экинчи жагынан ар түрдүү элдер менен, ар түрдүү улуттагы адамдар менен баарлашып, сүйлөшүп, алардын жашоо тиричилиги, маданияты, тарыхы, бизге кандай десем, тарыхчытты окуган сымал. Сапарбаевдардын үй бүлөсүнүн чакан демилгесин өнүктүрүү үчүн эми боз үйдөн музей жасоону пландашууда. Бул бир эле учурдагы кыргыз аялынын бүгүнкү ишкердиктеги образы. Айнура сыяктуу ишкер аялдар миңдеп саналганы менен чоң бизнес чөйрөсүндө алардын саны аз дешет. Ошентсе да аялдар өлкөдөгү кичи жана орто бизнестерди кыймылдаткыч күч экендигин адистер баса белгилешет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Кыргызстандын түштүгүндө аймактагы заманбап оператор, режиссер мыкты устат Тайыр Турсуналиев эскеришти. Ал чыгармачыл жоокерлерге журналистиканын эл аралык стандарттарын үйрөтүп, аларды кырдаалга жараша окуяны абдан калыс чагылдырууга үйрөтүп кетти. Кесиптештери, шакирттери жана туугандары эскеришип, кесиптеши жана досу Олжобай Бубатаевдин негизгиси адам эле аттуу китебинин ачылышы болду. Бул тууралуу Гүлжан Ажиматова айтып берет. Улуу устат Тайыр Турсуналиев көзү тирбүсүндө Ош жергесиндеги телеканалдардын ыкчам өнүгүшүнө салымын кошуп, оператор-монтажерлордун жаңы муунун тарбиялап өстүрдү. Өлкөнүн түштүк аймагындагы чыгармачыл жоокерлерге журналистиканын эл аралык стандарттарын үйрөтүп, аларды кырдаалга жараша окуяны калыс чагылдырууну колго алды. Анын жетекчилигинде даярдалган материалдар ушул таптадагы заман талаптарына толук бойдон жооп берет. Тайыр Турсуналиев атындагы медиа мектеп түзүлүп, устаттын керези аткарылды. Ошол Тайрекенин баягы көз тирүү кезинде айткан сөздөрү бар да, мен ушундай мектеп кылсам, анан интернеттен иштеп пенсияга чыга турган болсом, пенсияда отуруп, балдарды окутсам, кыздарды окутсам, жаштарды тарбияласам деген максаттар бар болчу. Ошол мындай чыкканда керези катары кабыл алдык дагы, ушул кишинин айтканын анан мектеп түзгөнбүз. Мектеп эми азыр көбүнчө башка мектептерден бир аз айырмабыз. Көбүрөөк биз мына заманбап медианы көбүрөөк акцент кылып атабыз. Талап ошондой болуп атат, аудиториянын талабы ошол болуп атат. Анан менин оюмча Тайрек өзү деле бир мындай заманын алдындагы жүргөн кишидей болчу да, себеби ошол кезде эле мисалы үчүн телевидениеге да жаңылыктарды алып келген, ушу жаңы келген маалда графика жок маалда графиканы алып келип, андан кийин көз караштары да башкача болчу да, медиага болгон көз караштары, ошол нерселерди ишке ашыруу максатында биз да ушул медианы түзгөнбүз. Азыр медианын алдыңкы, ошо медианы окуп бүткөн журналисттердин көпчүлүгү азыр ар түрдүү медиаларда иштеп жүрөт. Көзү тирүү болсо, быйыл Тайыр Турсуналиев 60 жашка чыкмак. Кесиптештери, шакирттери жана туугандары устатты эскеришти. Жакындан билгендер ага кандай жумуш менен кайрылбагын эч качан жок дегенди билчү эмес. Өзүнүн жумушун дагы таштап, башкалардыкын жан дили менен бүтүрчү дешет. Мындан тышкары адамгерчилиги баа жеткис эле деп эскеришти. Эң сапаты жөнөкөй адам болгон да. Элге окшоп кыйынсыз болуп кетпейт эле. Күлүп коюп, кандай сүйлөшсөңүз ошого жараша сөз сүйлөшөт эле. Демек мунун ички маданияты да жогору адам болгон да. Биз ойлойбуз, ушундай инсандардын өзү өтүп кетсе дагы булардын эмгеги эч убакта өчпөйт. Аны билгендердин жүрөгүндө элестөөгө сактат. Бирок анын тарткан бүт чыгармалары, теледеги бүт ошол эл көрүп жүргөн тасмалар түбөлүк жашай берет деген ойдобуз. Негизгиси адам эле аттуу 200 тираждан турган досу жана кесиптеши Олжобай Бубатаевдин китебинде устаттын өзгөчө сапаттары, шакирттерин тарбиялоодогу өзгөчөлүктөрү тууралуу жазган. Китепте мен баягы эссе сыяктуу болду да, мында ушул Тайырдын кулп менен өзүң мен жөн эле журналист катарын эсептеп берип койсоң, угарма окуучулар үчүн кунарсыз болуп калгандай да. Ошону мисалы үчүн боорукердиги, ошого жараша ошонун башынан өткөн окуя. Анан мунун адамгерчилик кылып бирөөгө жакшылык кылгандыгы. Анан мунун баягы апенди кыялдыгы. Ошолордун ар бирине жараша өзүнүн ушу Тайырдын башынан өткөн окуялардан турат. 35-40 аян жарака. 35-40 окуялардын негизинде Тайырдын ошол кулп менен өздөрүнүн ушундай кырын ачып берүүгө аракет кылганда, буга кесиптештери жардам берди, интервьюсу чогуу иштешкен. Эскерүү маалында кесиптештери устаттын абдан жөнөкөйлүгүн, жоопкерчиликтүүлүгүн, ашкере кичипейилдигин, Ош шаарындагы эркин телеканалдардын түптөлүшүнө барандуу салым кошкондугун айтып, маркумду жоктошту. Анын туугандары жыл сайын устаттын доосун эскерип, унутпай келишкендиктерин белгилешет. Ал биринчи орунга дайыма ишин койгон. Ишим дегенде иштеген ашын жерге койгон. Ишим деп өзүн дагы үйүн да караган жок. Ал бийликке дагы, байлыкка дагы умтулган жок. Жон гана адамгерчилик боюнча өттү десем болот. Эми сөзүмдүн акырында мына биздин атабызды өлбөс өчпөс кылып китеп кылып жазган досу, замандашы журналист Олжобай Бубатаевке чоң ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле ошол китепти чыгарууга жардам берген кесиптештерине дагы чоң рахматты айтып таазим этебиз. Бул китеп биз үчүн ыйык байлык, ыйык мурас жана таберик. Тайыр Турсуналиев 1963 жылы 23 июнда туулган. Ал тирүү турганда быйыл туп-тура 60 жашка толмок. Маркумдун артында адамдык сапаты, кайталангыс эмгектери калды. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.
Ош шаарынын инфраструктурасына өзгөчө көңүл буруу менен көп кабаттуу үйлөрдүн арасында мыйзамсыз курулуштарды жөнгө салуу аракеттери башталган. Кулатов Кийче шаарчасындагы 2 көп кабаттуу үйдүн алды толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, көрктөндүрүлдү. Жашоочулардын жеке демилгеси менен шаардык мэриянын кошумча каржылоосунун алкагында көп кабаттуу үйлөр орнотулууда. Ош шаарынын Манас-Ата Кичи шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн 1-кабатында мыйзамсыз жерлерди өз алдынча тосуп алган фактылар бар. Көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары тоскоолдук жаратып келген жарандардын үстүнөн арызданып, жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылышкан. 37 жыл мурун курулган бул үйлөрдүн тышкы көрүнүшүнө кайдыгер карабаган жашоочулар демилге көтөрүп чыгып, көп кабаттуу үйлөрдүн инфраструктурасына көңүл буруп башташты. Фасадка 50, мэриядан 50 ушул жашоочулардын атынан болгон бардык акчаларды жыйнап, домубуз 30 жыл башында берилген. Азыр аябай жакшынакай болуп калды. Аны менен бирге жаз алдында мына жердеки көп жылдан бери турган гараждар алынды, автомуниципальный стоянка болду. Ал дагы элдин жардамы, жарымы мэриянын жардамы менен болду. Жашоочулар көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн короону оңдоп жакшыртып, иретке келтирүү иштерине өздөрү да кол кабыш кылышты. Буларга кире турган каражаттын жарымын өздөрү чогултушса, калганын мэрия колдоп берди. 3 ай мурун башталган иреттөө иштери аягына чыгып, бул демилгени башка көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары да жеринен көрүп күбө болушту. Жерде гараждар бар болчу, гараждардын аралары өтө мусор эле. Ушуларды баардыгы мына жителдер баары чогулуп, мэриянын жардамы менен ушу жерди оңдосок, ушу өзүбүздүн домду жакшы кылып көрктөндүрсөк, элитный домдорго ушуп жасап алсак деп баарыбыз чогулуп максат кылдык. Жашоочулар мыйзамсыз салынган имараттарды бузууга жардам берип жана колдоо көрсөтүштү. Бул жылы Салиева көчөсүнө аллея куруу пландаштырылган. Учурда долбоордук сметалык документтерди даярдоо боюнча иштер жүрүп жатат. Курулуш иштери башталганга чейин негизинен кароосуз калган үйлөрдүн айланасын санитардык тазалоо, мыйзамсыз курулуштар, тосмолор, гараждар, убактылуу сууда түйүндөр жана башкалар иретке келтирилет. Аймакта муниципалдык автоунаа токтоочу жайлар курулду. Техникаларды алдык. Буга чейин өзүбүздүн муниципалдык ишканаларда жолдорду асфальттап турган техникаларыбыз болгон эмес. Биз жергиликтүү бюджеттен алып бердик. Биз иш кылганга спец машиналарды алып бердик. Бир топ оңой болуп калды. Биздин өзүбүздүн муниципалдык ишканалар ушунда асфальттоо иштерин, мындай иретке келтирүү иштерин жасап атышабыз да. Бул биз Кудай буйруса жакын арада дагы 6 айдын жыйынтыгы менен асфальт завод алып берсек, ушу асфальтты дагы частниктерден эмес, өзүбүз ушу муниципалдык ишканалар асфальт заводду куруп алсак, бир топ дагы шаардын ичинде асфальттоо иштерин кылганга оңой болот да. Анан эми мына Салиева боюнча жакын арада биз атайын буга чейин да мына массалык маалымат каражаттарынан көпчүлүк элдердин нааразычылыктарын угаткансыздар. Себеби биз ошол мыйзамсыз күркөлөрдү алып таштоо иштерин мына жаңы жылдан баштап ошондой сүрдүрүү иштерин жүргүзүп иретке келтире баштаганбыз. Кудай буйруса ал аягына чыгып калды. Салиева көчөсүнө аллея куруу иштери ушул жылдын май айында башталып, жылдын аягына чейин бүткөрүлөт. Долбоордо тротуарларды, ирригациялык тармактарды реконструкциялоо, жолду асфальттоо, көп кабаттуу үйлөрдүн айланасын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери, көп кабаттуу үйлөрдүн маңдайкы бетин сырдоо, фонтан куруу каралган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлар түрмөгү менен Азия ТВ чекитке ije сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.